сот адилеттигин Кыргыз Республикасы. Кыргызстанда сотторго кеткен чыгымды кыскартуу маселеси көтөрүлүп, иштелип чыккан мыйзам долбоор кызуу талкуу жаратууда. Мындан улам биз алгач сотторго кандай өзгөчө мүмкүнчүлүктөр, артыкчылыктар, жеңилдиктер каралганын айтып берели. Соттор кызматтык туракча менен камсыз болушат. Эгер батирде жашаса, мамлекет төлөп берет. Мамлекеттин эсебинен медициналык камсыздандыруудан өтүшөт. Дарыланууга кеткен акчаны мамлекет төлөйт. Ооруп калган учурда орточо эмгек акысы сакталат. Кызматтык милдетти аткаруу учурунда ден соолугу жабыркаса, компенсация төлөнүп берилет. Мындан тышкары 20 жылдан ашык иштеп, ыйгарым укуктары токтотулган учурда судьяларга бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Анын суммасы ар бир судьяга айлыгына жараша өзүнчө эсептелет. Кандай болгон күндө да бир жолку жөлөк пул бир нече миллионго жетет. Мисалы, парламентте айтылган маалыматка таянсак, 25 жыл иштеген судья кызматын тапшырса, анын акыркы айлыгы 80 000 сом болгон болсо, бир жылда 960 000 сомду түзөт. Аны 25 жылга көбөйтсөк, 24 миллион сом болот. Сот жаш курага жеткенине байланыштуу кызматтан кетсе, мамлекет ушунча сумманы колуна берет. Мындан сырткары, социалдык фонд аркылуу судьялардын пенсиясына ай сайын үстөк акыда кошулуп төлөнүп турат. Социалдык фонддун өкүлү Жылдыз Кулжанова берген маалыматка ылайык, экс судьяларга ай сайын үстөк акы катары төлөнгөн акча Каржы министрлигинен өзүнчө келип түшөт. Соцфонд аны пенсиясына кошуп берип турат. Кыргызстанда экс судьялар арасындагы эң жогорку пенсия 129 000 сомду түзөт. Бул соманын 65 000 сомун мамлекет өзүнчө үстөк катары берип турат. Ал эми соттордун эң аз пенсиясы 21 500 сом болсо, үстөк акы катары дагы 13 500 сом берилет. 2010-2022 жылдар аралыгында пенсияга чыккан 151 судья 166 миллион 701 000 сом пенсия алган. Ошол эле маалда аларга үстөк акы катары 257 миллион 49 000 сом төлөнгөнү парламентте айтылды. Башка мамлекеттик кызматкерлерге караганда сотторго өзгөчө шарттын түзүлүшү сотторду реформалоонун алкагында ишке ашкан. Соттордун курсагы ток, үстүндө үйү, жакшы айлыгы болсо, коррупцияга барбай калабы деген жакшы тилек болгон. Бирок Кыргызстандагы сот системасынын имиджи, эл ичиндеги ишеними айтпасак да белгилүү. Учурда судьялардын пенсиясына кошулуп бериле турган үстөк акына алып салуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жатат. Судьялардын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгеси парламенттин тиешелүү комитетинде колдоо тапты. Эми ал жалпы жыйында каралат. Сотторго чейин прокурорлор үчүн да чыгымды азайтуу боюнча мыйзам долбоору каралып жаткан. Жакында эле аны парламент комитети биринчи окууда колдоду. Буга байга жол кырсыгынан каза болгон Чаткалдын прокуроруна 21 миллион сом төлөнүп берилгендиги себеп болду. Сиздин пикириңиз кандай? Комментарийге калтырыңыз.